Ак Жол автобекети 35 жылдан бери жүргүнчүлөрдү тейлеп келет. Эл да ушул автобекеттен көздөгөн жерине барууга көнгөн. Ремонту да заманга ылайыкташтырып жаңыланды. Бирок айрым адамдардын кийлигишүүсү менен автобекеттин ордун алмаштыруу аракетин көргөндөр чыгууда. Бул тууралуу толук маалыматты автобекеттин негиздөөчүсү Дүйшөнбү Соронбаев айтып берди. Көчө күнү Батыш автовокзалынын жетекчилери массалык маалымат каражаттарына берген интервьюсунда автовокзал суткасына 14 000 жүргүнчүнү жөнөтүүгө курулган дейт. Ушундай иштелип чыгып курулган экен да. Ал эми бүгүнкү күндө дейт болгон 2 000 жүргүнчү жөнөтүлүп атат дейт. Ошону менен катар 17 жүргүнчүлөрдү отургузуу платформасы бош турат дейт. Анан ойлоп көрсөңүздөр, же болбосо Бишкек шаарынын бардык бекеттеринин жүргүнчүлөрү кетип аткан жүргүнчүлөр чогултуп келсе дагы азыр 14 000ге жетпейт. Бүгүнкү күндөчү. Анан ошон үчүн эми экологияны карап, шаарды булгап атабы, ошон үчүн көчүрүү керекпи деген жоопко мэриянын Бишкек шаарынын депутаттар кеңешинин 121 токтому менен бул жерден кайсы эл аралык, анан шаарлар аралык каттамдарды кайсы автовокзалдардын жөнөтүүсү бекитилген. Ал бекитилгени бул Батыш автовокзалы, анан Ак Жол автобекети болуп көрсөтүлгөн да. Ал эми ошого келүү, анан кетүү жолу болсо, мындан Жибек жолунан Жаш гвардия көчөсүнөн Айлампа жолго барып айланып кетет да. Жол болсо эч кандай шаар аралабайт, эч кандай экология таасирин тийгизбейт, сырт менен келип, сырт менен кетет. Ошого карабастан эми чукул деле президенттин жарлыгы чыккан. Ал жарлыкта ошол мыйзамсыз берилип калган вокзалдарды кайра алуу боюнча, анан мына береки Жибек жолунун жээгиндеги турган жеңил машинелерди автовокзалдарга киргизүү боюнча чечим кабыл алынган. Ошо чечимди аткара албай эле, анан келип туруп ошо жердеги биздин атаандаштарыбыз жеңил машина айдаган таксилерди киресиңер десе, алар биз кирбейбиз. Биз Ак Жол автобекетин көчүрсүңөр кошо көчөбүз, көчүрбөсүңөр барбайбыз деген шылтан айтып атат. Эми ал деле мейли. Эми өткөндө булардын бир тобун көчүргөн. Көчүргөндөр барып ал жерде иштеп атты эле, эч кандай шарттын жоктугунан кайра бияка келебиз деген чырды чыгарып атышат да. Бул эми туура эмес. Эми ошол бул Ак Жол автобекетинин бөлүнүп берилген жери, курулушу, анын иштеши боюнча бир канчалаган мына президенттен баштап районго чейинки тиешелүү мамлекеттик органдардын тарабынан текшерилип, баары мыйзамдуу деп табылган. Эми ошого карабай, мындан сырткары 1 май акимияты буга чейин автобекеттин курулушун колдоп, мамлекеттик пайдаланууга берүү комиссиясынын актысын бекитип ал. Андан сырткары ушул курулуштун жүрүшү боюнча мыйзамдуулугун текшергенде комиссиянын мүчөсү болуп, бул мыйзамдуу деп таап кол коюп берип коюп туруп, анан бүгүнкү күнгө каршы деп атканы бул эмне? Аким кызматтан алмашса эле акимчиликтин жүргүзгөн саясаты башкача боло берет. Мына ушуну таң калтырат да киши. Эми муну деген терең аныктап көрүш керек болчу. Терең изилдеп көрүш керек болчу. Анан көчүрөбүз деп. Эми ушул маселелерди карап атканда эң кызыгы биздин автобекеттин жамаатынын ушул жерде иштеп аткан миңдеген ташуучулардын өкүлдөрүн чакырбай өздөрүнчө эле карап чечим чыгарып коет. Буга таң калыштуу да. Бул да иш таң калыштуу. Эми мен ал кишинин ошо 1 май акиминин таанышып көрдүм. Баскан жолу менен. Бул киши бир да өндүрүштө иштебептир. Жалаң кагаз менен иштеген жерлерди иштеген экен, эл менен да иштебептир. Ушундай эле менин деле балдарым бар. Бирок бир акылдашып, сүйлөшүп, мындай кылсак кандай болот десе, биз дагы көргөнүбүздү айтат элек да, билгенибизди айтат элек да. Биз эми жөн эле бүгүн чыгып калган жокпуз да. Мына 35 жыл болуптур мен иштеп атканыма. Жалаң жүргүнчүлөрдү ташып иштегеним 35 жылдын ичинде бир канчалык тажрыйбалуу, бир канчалык бир мыйзам чегиндеги иштерди билип калдык го деп ойлойм да. Бул жеке эле менин кызыкчылыгым эмес. Бул жердеги эң биринчи жүргүнчүлөрдүн кызыкчылыгы. Жүргүнчүлөргө шарт түзүлүш керек. Анан өзүңүздөр көрүп,
Bir жерден барып bunu көрүп, тиги чыгыш автовокзалына барып аны көрсөңүздөр, эмне шарт бар экен? Элементарный отургучтар жок, башкасын койдук. Эч жерде мындай бастырма жок. Анан кандай ал жерге барып иштейт? Бул жөн эле кыйноо, туура эмес жасалып аткан иш. Эми мындай болот да, ошол жерден көчүрсө, зордоп барасыңар деп көчүрсө барат. Bir gün, 2 gün иштейт, мына алды келип атпайбы? Кайра көчүп келишет. Ал эми жанагыреки жеңил такси менен могуреки чыгыш автобекети, бул ак жол автобекети, жолдун боюнда иштеп аткан жеңил таксилер бул өздөрүнүн, ар бири өздөрүнүн кызыкчылыгы. Атаандаштык менен иштебей, мыйзамдын чегинде иштебей, ар ким ар кайсы жерде иштеп, жеңил такси айдагандардык туура эмес. Эми мынакей көчө күнү чогулуш болду. Чогулушта сүйлөшүп, биз ушундай маселе койдук да. Биз өзүбүздүн коллектив менен адегенде сүйлөштүк. Биз сиздерге bir 20-30 машинелик орун берели. Себеби биз дагы кичине жылышалы. Силерге дагы оокат керек, силер да бала бакканыңарды багышыңар керек. Биз ушул жерден берели деп ошондой сүйлөшүп, макулдашып келишим түштүк. Эми bir 30 машинелик жерди чектеп даярдап койдук. Ошол жерге кирип иштегенге биз кошо жардам берип атабыз да. Мындан сырткары өзүңөр көрүп атасыңар, бул чыгыш батыш автобекетинин тегерегинде канчалаган жер бош турат. Өзүңүздөргө бул кишинин тетиги ойдо да жери бар, бул вокзалдын бер жагында да жери бар. Анан 17 платформа бош турат деген, жүргүнчүлөрдү отургуза турган платформа бош турат деген сөз. Бул 17 тарапка чыкканга ошол жерге транспорттарды, автобустарды, жеңил машиналарды койсо деген болот деген сөз да. Эми ошолордун баарын изилдеп эчтеке кылбай туруп эле анан ошо өзүнүн президенттин жарлыгын аткарыш үчүн жолдун жээгиндеги таксилерди жоготуш үчүн эле силерде алардын талабын, биздин атаандаштын, бизди өмүрү жакшы көрбөйт алар. Ошо биздин атаандашыбыздын талабы менен эми силерде көчөсүңөр деген бул эми туура эмес. Мыйзамга дагы, адамгерчиликке дагы, элдин жасап алган ишине да каршы. Же болбосо мына сиз баарыңыздар эле биз канча жолу ушул телевизордон чыгып атабыз, башкасын жасап атабыз. Ушул вокзал жөн эле курулуп калган жок да. Мурун бир өзүңүздөр көргөндөй бир колхозго барган автостанциянын түрүндөй болуп курулуп турду эле да. Эми азыр монтип жаркыратып баарын жасап койсок, анан эми ушуну таштап кетиш бул жүргүнчүлөргө деле туура эмес, ташуучуларга деле туура эмес, автобекеттин жамаатына деле туура эмес да. Ошон үчүн эми муну туура карап көрүп, анан бүгүн эң кызыгы ушу болду да, мына өзүңүз да күбө болдуңуз, аралап жүрүп, ошо таксилерден да интервью алам деп аракетиңизди мен бер жактан байкап турдум. Ошо барганыңызда мына 2 ай келди, 15 мүнөт иштеди. 15 мүнөттө бошотуп койду муну. Баары тең вокзалга кирди, тияка кирди, бияка кирди, бизге кирди. Ошо менен бош болуп, то есть президенттин жарлыгы аткарылды. 15 мүнөттө аткарып койсо болот экен да, 2 эле ай менен. Эми ушинтип аткарганын ордуна эми отурукташып, иштешип, жүргүнчүлөрдүн баары көнүп калган жерден алып барып башка жака которобуз деген бул эми такыр эле түшүнбөстүк деп ойлойм да. Ал эми жол жээгинде турган ысык көлгө каттоочу таксилерди жол коопсуздугу кызматынын инспекторлору тез эле тазалап койду. Демек кеп аларга көзөмөл жүргүзүүдө эле экен. Ак жол автобекети жүргүнчүлөрдү так иш алып баруусу, ыңгайлуулугу жана айдоочуларынын сылык мамилеси менен өзүнө тартып келет. Ар бир кыргызстандык мыйзам чегинде иш алып барса, анын ишине тоскоолдук жаратканда туура эмес. Наргиза Казакбаева, Асель Романкул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.